Javraşıp kaysattı Uçup büyümüz geldi, kuşunu görmüş geldi Uçup büyümüz geldi, kuşunu görmüş geldi Çağramadan bizi ayırdılar Aylamayız kırdı kalkırlar Aylanın geri 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 Анан эми азыр ушул салтыбызды улай бата берип койсок эң мыкты болор. Аны эмес алакан жайып бата берип коелу. Помин. Элибизде айтылгандай угумдунучу каалайдан дейт, оолуңду ыйлап кыз берип, урматсый көргүн далайдан, керегем учу каалайдан, келин алып кыз берип, керемет көргүн далайдан деген сөздөр ар бир кыргыз атуулуна жугуштуу болсун. Баягы кыргыз эли аттан жыгылса да салтынан эч качан жыгылган эмес экен. Ошол салтты улай мынакей сизге келип отурабыз. Үйүңүздөн эч качан кут менен береке кетпесин, балдарыңыздардын арышы кенен болсун, элибиз, жерибизде тынчтык болсун, Амин. Амин. Кылымдарды картып, кыргыз болуп келаткан эң биринчиден бул када салты, үлп адаты, жана телибиз, жана да тарыхыбыз. Ошол себептен мен ушу союз мезгилинде институт бүтүп айыл чарбасына барып иштеп калдым. Бригадирден баштап, главный зоотехник болдум, ферма болдум, директор болдум. Ошол жакта деле иштеп жүргөндө, ошол убакта деле орозо маалында жарамазан айтчылчу. Эми баягы абдан эле кызып кичине эметилген баягы союз мезгилинде болгон. Но негизи бул жарамазанда айтылып келаткан. Мен кички ушу жаш кезимден эле ушуну угуп үйгө эми айылдын активисти болуп иштеп тургандан кийин үйүңө келип обязательно төкүлдөтүп, балдар туруп алып, жарамазан айтып, анан эми ал убакта баягы конфет берип коесуң, там интиминти коесуң, ошентип бул салт илгертен. Анан эми кандай десем, кыргыз бар болуп турганда, кыргыз өзүнүн каада салтын унутпаш керек, муну таратыш керек.
кийинки келечектеги муундарга азыр эми мындай планшетный муундар болуп атпайбы, телефонный муундар, эми алар эми баягы көбүнчө баягы көп башка маалыматтарга кызыгып, башка эмелерге кызыгып метип кете берет экен. Ошондуктан азыр ушу мындай 21-кылым век информатики деп атпайбызбы? Информационный век болгондон кийин информация көп болгонго дагы ушу наоборот када салды сунтулуп кетиши мүмкүн. А муну наоборот жайылтып, кенен ар кайсы жака жаш муундарга передавать этип туруш керек. Биз айтып атпайбы, мен жаш кезимде буну угуп, муну билем. Сиз айтып калдыңызбы өзүңүз? Жок, Рамазан. Мен эми баягы эми союз мезгилинде мындай эме болуп калдык да. Мен шаарда төрөлүп өсүп калдым. Шаарда чоңоюп калдым. Анан кыргызча тилибизди деле унутуп баратканбыз, ачыгын айтканда. Биз мындайын айтканда кыргыз эмес, киргиз болуп калганбыз ал убакта. Ошол себептен чындыгында мен абдан өкүнөм, мен айтпай калдым Рамазанды. Бул мындай да, муну айта бериш керек. Бул эми мындай да, жакшы тилек жарым ырыс дейт. Кыргызда мындай жакшы сөздөр бар да, мындай түптүкүр жетер сөздөр бар. Ошо мындай да, жакшы тилек жарым ырыс дейт. Мейли ошо жаш баланын эме ошо эки машинеге келип Рамазан айтып каны, бул тилеги. Конечно, ал, допустим, бирдемке берсе, бирдемке метсем деп метет да. Анан кыргызда мындай да сөз бар эмес, эмнеге мен азыр ырым берип метип атканым себебинен. Бул мындай да баягы кураяакка бата жүрбөйт деп коет кыргызда. Ошол себептен ал бул жакшы эле нерсе. Жакшы тилек бул жакшы да. Эми негизи бул жерде көп баягы эке биздин ушу Рамазанды эметип силердин тартуулай эле кийинки муундарга биздин Рамазаныбыз, ушу каада салтыбыз, тарыхыбыз калсын деп атпайсыңарбы? Ошо эме себептен мен бул жерде жумушка өзүм ушу ачкан институтка ушул жерден тозолуп атканым силерде биринчиден бул баягы эке билим бар жерде аякта маданият болот, аякта тарых болот, аякта каада салт адатыбыз болот. Ошол себептен эми баягы эке бул жерде Кыргызстанда эң негизи макро микроэкономика деп коет. Ошо макроэкономикага эң основной салым бул экспорт образованияда кирет. Экспорт образования, туризм бул именно баягы эке биздин баягы мындайын айтканда инвестиционный поток келет, но ошо инвестиция кетпейт, чыкпайт, калат биздин мамлекетте. А бул жерде мындай да, ошол эки экспорт образованияда эң негизи бул ошол эле студент келип окуп атат да. Окуп атканда ар бир студент бул жерге акчасын сарптайт, окуусуна, билимине, жашаганга, магазинге барат, тияка биякта турат да. Анан кеткенде бир кагаз алып кетет, диплом деген. Болду. Но ошол эле убакта ошолорго сапаттуу билим беришибиз керек. Ал чет мамлекетке кетет анын деп кайдыгер болбой, аларга жакшы билим берип, биздин каада салтыбызды, үлп адатыбызды көргөзүп, ошонун баары кирсе, ошондо Кыргызстанды баары бизде ушу институтта 18 өлкөдөн келип билим алып атышат. Өзүңөр ойлосоңор, 18 башка өлкөгө барып, биздин уже кичинекей болсо да салтыбыз кетет. А салтыбыз, жакшы салтыбыз кетет десек, биздин өзүбүздүн маданиятыбызды таркатабыз десек, анда эмне керек? Алар жакшы билим алыш керек. Жакшы билим алганда, ошондо гана аларды сурайт. Сен каяктан окудуң деп. Ошондо ал эмне деп айтат? Кыргызстандан дегенде, же биз өйдө болуп турабыз, бийик болуп турабыз. Если жакшы билим таратсак, жакшы билим берсек, сапаттуу билим берсек, жакшы адис кылып чыгарсак. Ошол себептен ошону унутпай, Кыргызстан эң биринчи баягы эки патриоттук сезим менен эң биринчи Кыргызстандын аты жакшы жагынан чыкты десек, анда биз ошону карашыбыз керек. Эмне себептен мен атамдын атынан койгом. Жанагы эки билим системасы коррупцияга абдан мындай орчунду батып кетпедиби? Ошо 90-чы баягы союз таркагандан бери абдан батып мындай биз мен окуп жүргөндө развести сессию же развести предмет деген жок болчу. Азыр
надо развести сессию деп айтышат. Бул чындыгында абдан чоң көбөй. Биздин өлкөбүзгө, өзүбүздүн өспүрүмдөргө билим сапаттуу болбой калгандыгы. Себеби акчага сатып алганды бааны. Анын баары бизге абдан жаман көрүнүш да. Ошол себептен биз азыр экспорт образование кылып атып, мынакей бизде өзүнүн жарандарда иштейт, но андан тышкары бизде 18 өлкөдөн келип билим алып атышат. Канча студент бар ошондо? Кайсы тармак? 5400 5500 ушундай студент окуйт биякта. Медициналык билим берүү. Именно медицина билим алып метод. Мынакей бүгүнкү күндө Кыргызстандын данкын атын бүгүнкү күндө ушул эле сапаттуу билим деп жүрүп мен эмнеге жетиштим? Мына бүгүнкү күндө биздин бир студентибиз наукадан, медицина наукасынан мировой эмеге лидерствого чыгып, уже Канаданын грантын алып атат. То есть Кыргызстанды международный эмеге чыгарып атат. 3 жылдан бери биз биринчи местаны бербейбиз. Биздин студенттер мына биринчи место алат СНГ, лучший студент СНГ деп. Мына 3 жылдан бери биздин студенттер биринчи место алып жүрүшөт. Уже 3 жылдан бери. Бул ошол эле Белоруссия, Россия, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстандын ичинен биринчи место алып жүрөт. Бул эмнени айтат? Бул ошол эки сапаттуу билим берип атканды айтат. Ошондуктан биз негизи ким окубаса дагы, кайсы бала окубаса дагы ар бирине кайдыгер карабай, акчасына карабай, сапаттуу билим алып атканына карашыбыз керек. Медицина окуучунун атын өзүнүн атасынын атынан коюпсузбу? Эмне себептен койдум ошо мынакей атамдын атынан ушу коюп атайын. Бул мындай да, баягы эреке атаңдын аты өйдө болсун десең, коррупцияга малынбайсың, сапаттуу билим бересиң деген сөз да. Ылдый болсун десең, же атаңдын аты кайда боло албайсың да. Ошондуктан бул атайын коюлган